1989-жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил катары макам алган. Ошол күндөн тарта мамлекеттик тил майрамы белгиленип келүүдө. Бүгүн дагы өлкөбүздүн ар аймактарында иш-чаралар болууда. Айталык, мекемелерде, жогорку окуу жайларда, мектептерде жана бала бакчаларда. Биз дагы бүгүн мамлекеттик тил күнүнө карата кыргыз тилдүү Тумар бала бакчасына келдик. Бул жерде бөбөктөр кыргыз тилге арналган атайын иш-чарасы жүрүүдө экен. Чоң көрөлүк. Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн азыр бизге кайсы сабак? Кыргыз тил сабагы. Бүгүн биз кыргыз тил сабагыбызды өтөбүз. Баланы кенже курактан баштап элин жерин, эне тилин сүйүп урматтоого, улуулар менен эркин мамилешүүгө, өз оюн толук айтып берүүгө үйрөтүү, тарбиялоо ар бир ата-эненин улуулардын алдындагы ыйык милдет. Кичинесинен өз эне тилин туулган жерин, ата мекенин сүйүүгө, урматтоого тарбиялаган бала келечекте өз мамлекетинин чыныгы патриоту болуп өсөт. Андыктан өз эне тилинде сүйлөө, кыргыз тилин өркүндөтүү наристе курактан башталышы керек. Бизде бала бакчада 4 жаштан баштап кыргыз тил сабак өтүлөт. 4, 5, 6 жаштагы балдарга орто тайпа, жогорку тайпа, анан мектепке даярдоо тайпасы 3 тайпага тең кыргыз тил сабак өтүлөт. Балдарга бизде жалаң эле кыргыз балдар эмес, орус улутунда, башка улутунда дагы балдар келишет. Биз эң биринчи балдарга кыргыз тилин үйрөтүүнүн эң биринчи эле башаты биринчи саламдашкан үйрөтөбүз. Биз жөнөкөй өзүбүз сүйлөп сабак өткөндө дагы жалаң эле биздин өзү бала бакчабыз кыргыз тилдүү бала бакча болгондуктан тез эле үйрөнүп кетишет. Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Касиеттене тил, алын ачык сезимдел, кылым болуп келесиң, кыргыз атына чүлбөл. Эне тилин билбеген эси жок унутпайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүн жарытпайт. Бакча ачылып ишин баштаганына 3 жылдын гана жүзү болсо дагы жетишкен ийгиликтери, балдарга тарбия берүүсү жана кыргыз тилине кошкон салымы зор. Учурда 200гө чукул бала тарбияланат. Бүгүнкү мамлекеттик тил күнүнүн урматына кенже тайпанын бөбөктөрү атайын майрамдык программа даярдашкан. Тилибиздин дагы өнүгүшүнө ушундай биз өзүбүз ушу бала бакчанын деңгээлинде салымыбызды кошсок деген ниет менен баягы балданын ааламды, дүнүйөнү таанып билүүсү ушу бала бакчадан башталат эмеспи? Ошол бала бакчадан ушу балдарга бир ушундай жаркыраган, бир ушундай сулуулукту, кооздукту, ана биздин керемет кыргыз тилин, манасты жараткан кыргыз тилинин ушундай бай экендигин, ушундай кооз экенин, ушундай сулуу экенин көрсөткүбүз келет бала бакчадан балдарга. Эми баягы замандын бүгүнкү талабына биз жооп бере ала тургандагыдай арым ташташыбыз керек. Кыргыз тилинде сайрап аткан мезгилде биздин кыргыз экендигибиз сакталат. Елена Бусалаева бакчада 3 жылдан бери бөбөктөргө музыка сабагынан мугалим болуп эмгектенип келет. Өзү орус улутунда болсо да кыргыз тилинде эркин сүйлөп, балдарга кыргыз элинин улуттук бийин бийлетип, ырларын үйрөтөт. Айтып кеткендей музыкадан сабак өтүлөт. Бул жакта балдар менен бул музыкальный залга киргизебиз, иштейбиз, бийлейбиз, ырдайбыз, майрамдарга даярданабыз. Мисалы, азыр 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата албетте кыргызча үйрөтөбүз. Гүлдөй бер мекеним деген ырды жаттап атабыз, Кыргызстан деген ырды ырдап атабыз. Илим менен билимге көпүрө болгон
кыргыз тил майрамына карата бала бакчада атайын кыргыздын символикалары камтылган, дубалга сүрөттөр тартылган экен. Дубалга болсо кыргыз тил эне тилине карата балдардын атайын кол эмгектери камтылган. Андан сырткары бала бакчада кыргыз тили атайын бөлмөсү бар. Бул бөлмөдө кыргыздын улуттук баалуулуктары, улуттук буюмдары камтылган. Андан сырткары балдар үчүн атайын улуттук оюндар ойнолот. Тактап айтканда кыздар үчүн 5 таш, кичинекей балдар үчүн чүкө ойнолот. Андан сырткары мынакей кичинекей кыздар чийдагы ороп жаткан чактары. Мектепке чейинки курактагы балдардын тарбиясына олуттуу маани берип, өз эне тилинде тарбиялоого чоң көңүл буруу зарыл болуп эсептелинет. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, СТВ.